Садыр Нурғожаевичти колдоп атабыз. Ушул жигит болсо экен, спорттон биринчи чыккан биздин президент таза болсо экен деп. Анткени спорт адамды тазалыкка жана эркиндикке дайындайт. Ошого үйрөтөт. Анан мен айтарым мындай. Кээ бирлер берден чыгат дагы башка сөз сүйлөйт. Баягы ата бабабыз бекерден айткан эмес. Эгер ушул жерге жакшынакай сөзүңдү айттыңбы, тилегиңди айттыңбы, ошол тилегиңин сөзүңөн айтсаң, ата бабалар айткандай төз ачык көк, төшүктүктү жер ушун демекмин. Эми баары сизге Кудай денсаулык берсин, сизге да денсаулык берсин. Ата бабабыз айткандай дайыма атабыз кыргыздын руху мана атабыздын бар колдоп жүрсүн. Сизге ийгилик. Рахмат. Bundan ары Кудай буйрса ачык айткан сөзүңөр үчүн кайсы бир тармакта, спорт тармагында болобу же кайсы тармакта болбосун, кемчиликтерди айтып, ошону кантип түздөп кетүү жолдорун көрсөтүп тургандыгыңар үчүн эч кимди куугунтуктабайт. Эч кимди куугунтуктабайт. Буну мен жеке көзөмөлүм алам өзүм. Анан азыркы жана айтып аткан проблемабыз боюнча 20 күндөн бери чечилип атат. Арыз менен кайрылып коюңуз, шайлоодон кийин барып териштирип берели. Каныбек агай боюнча туура айтасыз. Каныбек агай кыргыз эл баатырлыгына татыктуу. Мен азыр эми кандидатмын да, азыр бүгүн бере албайм. Иштеп турганда ондогон бир тизмелерди алып беришти мага. Ушу жылдын аягында ушундай награда бере коюш керек, анан жыл бүтүп атканда жылына берип атабыз деп атам тааныбаган фамилияларда жаш балдар жүрөт, жаш кыздар жүрөт. Анан мен сразу андай токтоттум. Уят болот. Мындан ары сыйлыкты жөн эле баягы налево направо чача бербейт. Эмгеги сиңген, жашы эң жок дегенде бир 30дан жогору болуп мындай элге таанылып, эмгеги сиңгендерге берели. Мындан кийин эми баягы бир-эки жолу трибунага чыгып ырдап койгон үчүн эле, сахнага чыгып койгон үчүн эле эл артисти, эл баатыры дегендерди бере бербейли деп мен токтотуп салгам. Кудай буйрса, муну дагы баягы илгеркидей кылып, ошол эле мезгилде мына татыктуу агаларыбыз, мен мисалы билген эмесмин, азыр гана угуп атам. Ушундай татыктуу агаларыбыз, эжелерибизге беришибиз керек да. Эң туура айттыңыз, биз кыргыздар тирүү кезинде адамды сыйлап алганды баягы көрүшүбүз керек да. Адам өтүп кеткенден кийин, өмүр өтүп кеткенден кийин, анан жакшы эле мындай иштерди кылды эле деп анан кийин өлүп кеткенден кийин анан сыйлап калабыз да. Китеп жазабыз боюнча. Тирүү кезинде турабыз. Рахмат. Doğan Байгеле сураныч айтабын. Регламент боюнча 2 мүнөттөн ашпаса, Байгеле. Ошондо көбүрөөк инсандар сөйлөгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Садыр мырза, менин сурагымдай. Азыр 21-жылдын спорттук шаймандарда, медицинада күн санап өнүгүп өсүп жатат. Биздин спорттук медицина аябай артта калып кеткен да. Аябай артта калып кеткен. Ал боюнча айтпадымбы дейм, докладымда айттым. Ага көңүл бурабыз. Ошол биздин билбеген спортсмендерибиз ушул денсаулыгына байланыштуу жаракаттарды алып, эч жака чыга албай калышып атат. Ушул жакшы чечип бересизби? Карайбыз, көңүл бурабыз. Мен докладымда айтып өтпөдүм ушул. Спорттук медицина карайбыз. Ушундай регламент боюнча 2 мүнөттөн ашпайлы. Туугандар, ушунда көбүрөөк инсандарга микрофон жеткенге шарт түзүлөт. Келиңиздер, кийинки инсан. Ассаламу алейкум, Садыр Нурғожаевич. Бизде спортчулардын атынан кайрылат элем. Бизде көрүп атасыз, дүйнө жүзүндө мынакей Кубок Мирада күрөш боюнча 2-нчи орунду алды бул дүйнөлүк эмеде. Анан бизде чемпионат Азия, чемпионат мира өткөзөлү десе, бизде спорттук комплекс жок болуп атат да. Анан учурдан пайдаланып, мына ушакта өтөт, чемпионат Кыргызстанда ушакта өтөт, чемпионат Азияда ушул жерде өтөт, бар спортта. И концерттер да ушул жерде болот да, аралашып өткөн да. Анан ушу президенттикке барардан мурда ушу спортчулардын алдынан сиз Кудай буйрса президент болуп калсаңыз, спорт комплекс 5000 кишилик, 7000 кишилик спорт комплекс салып бергенге кепилдик бересизби? Салабыз деп бул боюнча инвесторлор менен сүйлөштүк, булагын таптык. Азыр жер маселесин карап атабыз. Южный магистраттан куда берген экен, стадион салганга деп. Ошол жакты дагы андан башка жерде карап атабыз.
салабыз. Экинчи суроо, бизде билесиз, Кыргызстанда бир эле спорт школа бар, спорт школа. Мен пример келтирип айтайын. Спорт школго, мисалы үчүн грек-рим күрөшүнө же вольный борьбага, грек-рим күрөшүнө, например, 100дөй бала тапшырганы келсе, региондордон, ошо 100 баланын арасынан 25 эле бала өтөт да. Жакшы балдар, күрөшкөн балдар, кээ бирөө тааныш аркылуу өтөт. Ошентип өтөт, бирок ар жакта дагы 80 бала кайра региондорго кетип атат. Таланттуу балдарчы, кайра эле ой кайтарганы. Анан ошо спорт интернаттарды салып берсеңер болобу? Гор спортко, мисалы үчүн шаарга дагы бир интернат керек, городской интернатчы. Ар бир мамлекетте бар. Өзбекстанда, Казакстанда, Россияда бүт мамлекетте городской интернат бар да. Бизде интернат жок. Балдарды алып калайлы десек, ошол жерде таланттуу балдарды алып калайлы десек, алардын жашаган жери жок буякта. Тууганына жаткызайын десе, азыр мурункудай заман эмес, үйүнө жаткызгандай. Көбү батпайт, кайра эле айылдарга кетип атат. Айылдар көбүнчө айылдан жакшы таланттуу балдар чыгып атат да. Ошон үчүн дагы бир дополнительно областтарга интернаттарды салып берсеңер деп өтүнөт элек да ошо. Рахмат. Келиңиздер. Жолдошунун катышуучулары мен болсо спорттон башка бир көпчүлүк элибизде топтонуп